Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кызыл Байрак айылында жайгашкан 3 бөлмөлүү дап-даяр болгон жер үйдү тартып көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Объездной жолунда турам. Бул жакта бүт бардыңыздар эле билесиздер. Ушул эле Объездной жолу менен мен бул жака карап, оң жака карап түз кете турган болсом, торговый центр Мегаполиске, андан ары өтө турган болсом, Горгаи тарапка карап бет алам. Бүт бардыңыздар эле билесиздер бул жакта. Ал эми ушул эле Объездной жолу менен мен сол тарапка карап түз кете турган болсом, бул жака кете турган болсом, Западный тарапка карап барам. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үй болсо, мына ушул Ишкаван айылы тарапта жайгашкан. Бул жака биринчи түз кирсеңиздер Ишкаван айылы, андан ары өтө турган болсоңуздар Кызыл Байрак айылы жайгашкан. Сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үй мына ушул Кызыл Байрак айылында жайгашкан. Андыктан сиздер ушул жака кирип, ичкериге түз 2 километр киргениңиздерде Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ошол жазуунун алдына бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Кана жүрүңүздөр, кеттик. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн главный көчө менен бул жака ичкериге 2 километр киргениңиздерде жолдун сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Сатыла турган жер үй мына ушул Кызыл Байрак айылында жайгашкан. Андыктан сиздер ушул жазуудан бир аз эле өтүп, мына ушул сол тараптагы көчөгө киресиздер. Ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 150 метр кирип барганыңыздарда канал бар. Ошол жерде көпүрөсү дагы бар. Ошол көпүрөнүн алдына бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Кана жүрүңүздөр, кеттик. Ардактуу замандаштар, мен жанагы айткан көпүрөдөн өтөсүздөр дагы. Өтүп эле сиздер сол тарапка бурулуп, ушул көчө менен ичкериге түз 200 метр басканыңыздарда жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Андыктан сиздер ушул көчө менен ичкериге 200 метр түз кире бериңиздер. Ошол жактан жанагы үйдүн алдына барып калабыз. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн каналдан сиздер сол тарапка буруласыздар дагы. Ичкериге түз 200 метр киргениңиздерде мына ушул сол тарапта, ал жерде 4 көчө бар. Сол тарапта болсо сатыла турган жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган жер үйдү бүт бардыгын көргөзүп, түшүндүрүп, маалыматын алып беребиз. Азыр мен жанымда ушул үйдүн ээси жанымда турат. Анда эмесе мен сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Несол иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуз бул үйдү? Койдук, кичине иштери бар эле. Канча бөлмөлүү үй ака? Мына үй 2 бөлмөлүү, коридор, душу бар. Бул жага? Нар жагында временкабы? Нар жагында временка, кухнясы бар. Канча бөлмө ал? Бир узун бөлмө. Бир узун бөлмө экен, Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта чоң үй бар экен. 2 бөлмөдөн плюс ванна, туалет ичинде, Ванна, коридор бар да. Ванна, коридору бар. Бул жагында болсо временка экен. Временкасы бир бөлмөдөн турат экен. Бул жагында сарайы бар экен. Өзүңүздөр керектүү мал жандыктарды карап баксаңыздар болот. Жери канча сотук ака? Жери 6 сотик. Узуну 30, турасы 20. 30га 20 экен, 30га 20. Жерин канча сотук дедиңиз? 6 сотик. 6 сотук, Жакшы. Кандай условия бар? Эмне бар, эмне жок? Бул жерде азыр суу бар. Суу бар, свет бар. Үйдүн ичинде свет бар, суу бар. Үйдүн ичинде душка суу кирген. Артында жүрө берсек, артында. Камера чукпас. Бул жакта шербен төгүлүптүр да? Бул жерде шербен төгүлгөн. Өзүңүздөр төгүп даярдап койсуздар, жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, жердин асты, үйдүн асты шербен төгүлгөн, атайын тегизделген, теп-тегиз болуп. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жер 6 сотук экен. Узун турасы болсо 30га 20. Үйдүн узун турасы канча ака? 8ге 7,5. 8ге 7,5. Жакшы. Квадрат метрин билесизби? Билем. 40 квадрат метр. 40 квадрат метр экен, Жакшы. Анда эмесе үй тууралуу бир аз маалымат берели. Бул жакта бышык кыш менен тургузулган экен. Крышасы болсо шифр менен жабылган экен, Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы даярдалган. Кыскасы көчүп, келип эле көчүп жашай бересиздер. Эчтеке. Тартырып койгонсузбу? Бул жак кандай свет менен келеби ошондо? Ооба, каналдан суу тартырып койгом, полный көмүп койгом штангыларды. Ал жерден аны точкага суу сайганда эле суу чыгат да. Көмүлгөн, даярдалган дең, безопасный.
Үйдүн ичине суу чыгабы? Чыгат. Охо, жакшы экен анда. Бул жак кандай? Септикпи же кандай? Септик бар, а? Жакшы. Анда эмесе биринчи ушул үйдү көргөзөйлү, анан сыртын көргөзөбүз. Бул жакта тепкич менен чыгарабыз. Токта багат кес да. Токта багат. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде автоматы дагы бар экен да. Автомат бар. Ушул жерден өчүрүп жандырып кете берет, а? Бул жерде свет күйөт. Болсо, мына сайсаң каналдан суу чыгат. Жанагы суу, а? Бул жакта эшик дагы жакшысынан коюлуптур, а? Брондолгон темир эшиктен коюлуптур. Охо, жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Бул кеч жакында эле ремонт болду бек, а? 1 жылдан өттү да. Свежий экен, а, бирок, а? Свежий да. Өтө сонун көрүнөт экен. Көрүп атасыздар, полуламинат, дубалдарына моющий ак түстөгү жакшы дизайндагы обойлор чапталган. Потологу болсо натяжной потолок, чекелери плинтус, лампочка бар. Терезелерин көрүп атасыздар, пластик. Жакшы. Кире берели. Кире берели. Бисмилла. Бул жака киргенде азыр 2 бөлмө экен, а? 2 бөлмө. Биринчи бөлмө. Биринчи бөлмө кандай болуп калат? Биринчи бөлмө бул деле спальня да, көтөргөн спальня болуп. Жакшы. Ремонту сонген экен бирокчу. Жакшы. Полуламинат. бар. Полуламинат, дубалдарына моющий обойлор чапталган. Потологун көрүп атасыздар, натяжной потолок. Терезелери пластик, светтерин жандырып коелу. Бир аз жарык болсо, сонун көрүнөт. Жакшы. Бул жакта печкасы бар экен, а? Печкасы бар, Жакшы. Кирип эле ушул жактан тамагын кылып, үйүн жылытса болот, а? От жаксаң нар жагы да кошосуйт. Дуковкасы бар, а? Ооба, дуковкасы бар. Жакшы. Бул жакта атайын кафель кылыпсыз да бул жактарда? Жууп тазалап турганы, эгер кокусу иш болуп кеткен болсо. Жакшы. Узун турасы канча экен бунун? 4 3,5 да. 4 3,5, а? Жакшы. Бул тарабынан дагы көргөзүп, сыртка чыга берели. Азыр сиздерге спальняды көргөзүп бердик, урматтуу көрүүчүлөр. Эшигин дагы көрүп атасыздар. Жакшы дизайндагы ак түстөгү эшик. Бул жак санузел экен. Ал эми бул жак конок бөлмөсү деп койсок болот экен, а? Зал деп. Залда. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Полуламинат, дубалдарын көрүп атасыздар, обой, пластик. Жанагы жердин дуковкасы ушул жакта экен да? Охо, үчөө экен да бул жага. Ооба. Жакшы ставана кышында экен? Жакшы сата. Жакшы. Жылуу экен, жылуу болот экен да, кышында? Жылуу, эч кандай проблема жок. Жакшы. Өтө сонун. Кышта салынган. Кыштан экен, а? Узун турасы канча болуп калат экен? Бул 4 3,5 бул деле чоң эле. 4 3,5, а? Көбүрдей. Ама натяжной потолокту сонун кылыпсыз. Эчтемке болбойт да булар. Тура берет 10 жыл делечи. Жакшы. Санузелди көргөзүп коелу сиздерге. Көрүп атасыздар, пластик эшикте. Светтерин жандырып койсок, охо, жапжарык болуп калды. Караңыздар, полу кафель экен. Дубалдары кандай? Пластик беги? Пластик да, дубалынча пластик кылып менен. Өз пластик ушундай эле кылган жакшы. Эми мындай чиребейт. Анан кийин атайын баягындай неме кылбашчымчы. Зак болбош үчүн мындай пластик кылып туруп анан ванна коюп койдум да. Кеңири жуунуп берет, ушул жакта. Ичине кирип ачсаң. Сууна? Сууну ачсаң. Охо, Айдын иштейт. Келтирипсиз го, Напор күчтүү экен, а? Напор күчтүү экен. Стиральный машинада иштейт экен. Карасаңыздар, суунун напорун. Аристон дагы бар экен. Бул канча экен? 40 литрликпи? 40 литр, Жакшы. Кеңири жететін болчу ичине. Жакшы. Мага суунун напору жакты, өтө жакшы чыгат экен. Аз кээ жерлерде дагы мындай күчтүү напор чыкпайт да. Жакшы. Ол жерде подвал бар да. Подвал бар. Кайсы жерден? Охо. Подвал жактан кирип кетет экен да. Кирип туруп ичине мотор коюп койгом да. Şu motor şunun içinde жайгашкан. Кышта тоңбойт. Ооруп дәрдап койгонса? Даяр да, бул ичине суу кирбейт. Жакшы. Эми кийин дагы бул жакта үйдү алам деп келгендерге дагы жакшылап түшүндүрүп коесуз, Жакшы. Коридорда кенен экен, киргениңиздерде деле сонун болот. Мага ремонту жакты, өтө сонун экен, Мына эшигин караңыздар, өтө брондолгон темир жакшы эшик экен. Немесе үйдүн сыртына чыгарабыз. Дагы кандай маалымат берели, ака?
Мына каналда суунун мындай монча суу чыгат, мынаны да көргөзсөң. Суна. Охо, напор күчтүү экен а. Опа. Окко сайсаңандай чыгат. Өтө сонун Свет менен эле. Свет менен. Жакшы. Жакшы. Бул жакта времянканы да көргөзүп коелу ака. Времянканы. Бул кандай пышыкыш менен болгон беке? Пышыкыш менен болгон бул дагы. Жакшы. Пышыкыш менен болгон экен, сырты кумшуак, көрүп атасыздар. Светтерин андырып коелу. Жакшы. Бул дубалдары жидкобойбу? Жидкобой кылып койгом да, буну кышта деле, жайда деле жашай бересиң буракчы. Жакшы экен бул жагы. Патология пластиканы келтирипсиз. Жаш бала менен жасасаң мындай эч кандай мындай кыжалат болбойсуң да. Жүгүрүп кирип, жүгүрүп чыгып, кеңири ойной берет. Жакшы. Бул жакта сөр экен, типа. Бул жакта эки айнек терезеси бар экен. Өтө сонун, Мына жакта. Анан ака, бул жакта холодильник, шкаф, тумбочка, спальный кандай болуп калат? Алып кетесизби же калтырасызбы? Холодильникти алып кетем. Анан мына майда ичте шкафтар калат. Калат, Эми өзүңүздөр дагы сүйлөшөсүздөр, Ооба, келип сүйлөшөбүз. Келишип аласыздар өзүңүздөр. Мектеп, садик проблемасы кандай болуп калат ака? Садик, мектеп бар, мына Ишкабанда мектеп бар, Кызыл Байракта мектеп бар, садик бар, частный садик бар. Азыр мектеп садикке канча метрде жетип калат? 500 метр барбы? 500 метр бар, Анда жакын эле экен анда. Запныйга деле жакын бул жердечи, шаарга деле жакын. Запныйга 10 минутта жетет, 10 машина менен. Бул жак кандай? Толкунабы? Толкана анан мына бак көчөт бар. Алма экен, Слива. Слива экен. Сливанан мына жаңы көчөттөр да бар. Кабылайнан арагын эгип койгонмун. Жакшы. Бул жагы сарай экен, ат багат экенсиз, Жакшы. Үстүнө чөптөрдү жыйып коюпсуз. Үстү тирнике менен жабылган. Времянка болсо сырты кумшубак, пышыкыч менен тургузулган экен, эки айнек терезеси бар. Сырты крышасы болсо шипр менен жабылган экен. Жакшы. Үйдүн артына дагы өтүп маалымат берип коелу. Бул жагы септик экен, Бул жак септик. Жакшы. Бул жак граница ушул жерден болуп калат экен да, Граница ушул жерден болот, Үйдүн артында канча место бар? Үйдүн артында ограждение чек менен салынган. Бүткөн уже? Ооба. Жакшы. Жок. Жакшы. Чек арасы мына жерден казылып турат айына? Казылып даярдалган мындайчы. Бул жакка чейин, Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатыла турган жер үй тууралуу маалымат берип атабыз. Эгерде кайсыл бир жерин көргөзбөй калсак, сурабай кала турган болсок, өзүңүздөр дагы үйдүн ээсине чалып келип көрүп, толук маалымат аласыздар. Өзүңүздөр аракет кылыңыздар, үй сиздерге керек. Мектеп садикке жакын экен, 500 метр аралыкта барасыздар. Ал эми Западныйга болсо 10 минутта жетип каласыздар. Өзүңүздөр билесиздер. Эми баасын айтың ака. Баасын ошо $38,000 деп атам, аз маз түшүп берем. Баасы $38,000. Албетте эле ырымына жараша жакшылап түшүрүп берем дейт. Андыктан сиздер кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, келип сүйлөшсөңүздөр түшүрүп берет. Документтери бар. Документ өзүңүздүн атыңыздабы? Машинамдын атында өткөзүп койгон. Кел өзү кол коюп берет, Жакшы. Бул домой алынган, жерин өзүң токтолуп чыккан закон дейт, Проблема жок. Проблема жок. Банктан мындай неме кылып, ипотечный кылып алса болот, бардык жерлери бар. Анан обмен жолдору барбы ака? Машинага же шаардагы квартирага дегендей. Эми биз ушуну алишкага сатабыз да. Сиз акча керек болуп атат дедиңиз, Акча керек. Ошол себептен. Жакшы. Дагы кандай маалымат берели ака? Болду окшойт, Болду эми. Калган келип көрөт. Болуптур ака, анда ийгилик, жакшы сатабыңыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим, маалыматын алып бердим, көргөзүп баасын сурап бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, мен бул жакка үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Эми бул жак өзүңүздөрдөн, өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Сиз ойлонгуча башка бирөө бул үйдү алып коюшу мүмкүн. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.